Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирет. Аксы районунун жалпы дарыгердик практика борборунун акушер дарыгери төрөт учурундагы аялдардан системалуу түрдө акча каражатын талап кылып алып жаткан жеринен кармалды. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан коррупцияга каршы жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын натыйжасында Аксы райондук жалпы дарыгердик практика борборунун төрөт бөлүмүндө калыптанган паракорчулук жана опузалап акча талап кылуу фактылары аныкталды. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Жалал Абад областы боюнча башкы башкармалыгына Аксы районунун тургуну кайрылып, Аксы райондук жалпы дарыгердик практика борборунун төрөт бөлүмүнүн акушер гинекологу опузалап акча талап кылып жаткандыгына байланыштуу мыйзам чегинде чара көрүлүшүн суранган. Ыкчам тергөө иш-аракеттеринин негизинде 2023 жылдын 2-февраль күнү Аксы райондук жалпы дарыгердик практика борборунун акушер гинекологу өзүнүн иш бөлмөсүндө талап кылган акчаны алып жаткан учурунда кармалды. Азыркы учурда аталган факт Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Жалал Абад областынын башкы башкармалыгынын тергөө бөлүмү тарабынан кылмыштардын бирдиктүү реестрине киргизилип, Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 343-беренесинин 1-бөлүмү опузалап пара алуу менен кылмыш иши козголуп, тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат. Ысык Ата районунун Таш Башат айылында мыкаачылык менен адам өлтүрүүгө шектүү кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык 2022 жылдын 21-ноябрында Ысык Ата райондук милициясына телефон чалуу болуп, Таш Башат айылында адамдын сөөгү табылгандыгы тууралуу билдирилген. Өлтүрүлгөн жаран 1974 жылы туулган, Ысык Ата районунун Таш Башат айылынын тургуну болгон. Анын бир нече ирет бычакталган сөөгү жерге көмүлгөн абалда табылган. Милиция адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Белгилүү болгондой, каза болгон жаран 2022 жылдын 18 октябрынан тартып дайынсыз болуп жаткан. Аталган кылмыш иши боюнча шектүү катары 1997 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу жайга камакка алынды. Тергөө жүрүшүндө бул кылмышка мүлктүк талаш себеп болгону аныкталган. Тергөө иштери уланууда деп айтылат милициянын билдирүүсүндө. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков Баткенде үйлөрдүн курулушу боюнча иликтөө боюнча соц тармакта баракчасына пикирин билдирди. Спутник сайтынын журналисти Эламан Кармышаков кан төгүлгөн Өрүксардагы көмүскө кызыкчылыктар деген аталышта иликтөө жасаган. Анда Баткенде куралдуу кагылыштан жабыркаган турак жайларды куруп жаткан Аманат Курулуш Инвест компаниясына 20 жаштагы студент ээлик кылат. Мамлекеттин миллиарддаган акчасын аты-жыты жок компанияга берген. Анын артында президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаевдин кызыкчылыгы барбы деген маалымат тараткан. Натыйжада коомчулукта Каныбек Туманбаевдин дарегине нааразычылыктар айтылып, аны Баткенде курулуштан өзүнө пайда издеп жатабы деген пикир түзүлгөн. Мындай жалган жана маалыматтык манипуляцияга аргументтер менен жооп берүүнү эп көрдүк. Журналист Эламан Кармышаковдун өзүн алып, Баткенде курулуш жүрүп жаткан жерге келдик. Иш башкаруучу Каныбек Туманбаев, Аманат Курулуш Инвест компаниясынын жетекчиси Давид Камбаров иликтөөдөгү жалган маалыматтарды, айыптоолорду четке кагып далилдеп беришти. Кармышаковдун иликтөөсүндөгү компанияга 20 жашта жаран ээлик кылат деген маалыматы жалган. Давид Камбаров Баткенде курулуштар үчүн тендер жарыялаганда эле Аманат Курулуш Инвест компаниясына ээлик кылып калган деген маалыматты дагы чындыкка дал келбейт. Камбаров аталган компанияны 2022 жылдын 4-июнунда эле өткөрүп алган. Бул туурасында далилдүү фактылар, документтер Эламан Кармышаковго көрсөтүлдү деп билдирет.